Assalamu алейкум, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Эгерде сиз ошол YouTube социал тармагынан көрүп аткан видеолоруңуздан уккан пайдалуу болгон маалыматтардын айрымдарын болсо дагы жашооңузда пайдаланып көрбөсөңүз, коротулган убактыңыз сиздин зыяныңызга гана иштеп калат. Ошондуктан өзүңүзгө таасири береткен же болбосо түшүнгөн маалыматтарыңыздын айрымдарын болсо дагы күн ара колдонуп туруңуз. Ошондо гана сиз жакшы натыйжага жетишесиз. Адам үчүн ыймандан кийин эле баалуу болгон нерсе бул ден соолук. Андан өткөн эч кандай баалуулук дагы, байлык дагы эч нерсе жок. Эгер адам ден соолугун жоготсо, демек ал баардык нерсесин жоготуптур. Ошондуктан сиз дагы ден соолугуңуз үчүн ар күнү кичинекей болсо дагы жакшы бир өзгөрүүлөрдү киргизип туруңуз. Анткени организмдин табигый муктаждыктарын гана аткарып коюу менен биз анын ооруларга көбүрөөк чалдыгуусуна жана иммунитетибиздин начарлашына жана акыры өтө начар абалга жетишибизге себепчи болуп калабыз. Ошондуктан сизде болгон ушул бир гана денеңиз бар, аны аманат дагы бул сизге. Ошол аманатка кыянаттык кылбай, аны жакшылоонун айласын ар күнү аткарып туруңуз. Жаңы өзгөрүүлөрдү киргизишиңиз керек. Ийгилик 4 нерседен көз каранды: тартиптен, аракеттен, ишенимден жана жаңы билимдерден. Эгер биз ушул 4 куралдан пайдалана турган болсок, ар кандай максатыбызга жетишибиз оңой болот. Биздин максат ден соолугубузду бекемдөө жана ал аркылуу коом үчүн пайдалуу адам болууга умтулуу. Мисал катары өзүмдүн жашоомдо аткара баштай турган эртегеден баштап максатымды айтып өтөйүн. Жана бул максатым бир жумадан кийин же 10 күндөн кийин өзгөрөт, бирок ал нерсе менде сакталып калат. Болгону бул мендеги биринчи кадам болуп калат. Мисалы, мен эртең менен ойгонгондо бир стакан суу ичем. Бөлмө температурасындагы өзүмдүн жалкоолугумду эсепке алганда, аны эртең менен таап келишим кыйын. Ошондуктан аны азыр эле даярдап башыма коюп жатам дагы. Эртең менен туруп эле ордуман козголбой туруп ошол нерсени ичип алам. Бул менин биринчи кадамым болот. Экинчиси, эртең менен эмес, кечинде жатарда 2 саат 3 саат калганда бир кызыл сабыз жеп жатам. Бул дагы менин жалкоолугумду эсепке алганда күндүз эле даярдап, аны жакын көзгө көрүнө турган жерге коюп, ошону эринбей жеп жатам. Эмнеге кызыл сабыз? Анткени анын ден соолугубуз үчүн пайдасы ушунчалык зор, санай берсек көп. Анын баарын айтпай эле коеюн. Ошондуктан аны мен жасай турган нерсемди гана айтып коеюн. Ушул сабызды жейм. Үчүнчүсү болсо, күндүзү кайсы убакытта болсо дагы чуркаганы 5 мүнөт убакыт табам. Анткени бул нерсе менин сергек жашоомо жардам берет. Ашыкча чуркоо дагы биз үчүн зыян. Бир аз кийинчерээк кошом, бирок азырча 5 мүнөт. Эртең мен ушул гана нерселерди аткарам. Жана уктаарда, эгерде мен ушул үчөөнү тең аткарган болсом, бир аз болсо дагы ийгиликке жеткен болом. Жана экинчи, үчүнчү күндөрү дээрлик бир жума бою ушул нерселерди ар күнү аткарам дагы. Ден соолугум үчүн жаңы өзгөрүүлөрдү киргизем. Алар дагы буга караганда бир аз татаал болушу мүмкүн. Бирок азырча ушул нерселерди гана аткарып туруу мен үчүн жетиштүү. Сиздерге дагы сунуштайм. Өз алдыңыздарга эртеге балким ушул эле мен айткан нерселерди аткараттырсыздар сиздер дагы. Же болбосо өзүңүздөр тандап алган 3 жөнөкөй тапшырманы бир күн аткарып көрүңүз. Жана аткарган болсоңуз, денеңиз, организмиңиз ага кандайдыр бир пайдалуу болгон жыйынтыкты сөзсүз сизге өзү эле байкатып коет. Азырча ушул. Эртеге мен ушул нерсени аткарам. Эгерде сиз да аткара турган болсоңуз, бул видеону көргөндөн кийин комментарийга калтырып коюңуздар.
Мен сиздерге пайдалуу болгон маалыматтарды жеткирүүнү уланта берем. Негизи маалыматтар ушунчалык көп. Алардын арасынан абдан кылдаттап өтө пайдалууларын же болбосо бизге өтө жакшы жардам бере тургандарын гана терип алышыбыз керек дагы, тизмектештирип аткара бериш керек. Жана ошондо биздин ден соолугубуз дагы жакшы болот, жакындарыбыздын дагы бизди көрүп ошол нерселерди аткара баштайт. Демек, өзүбүз үчүн дагы жакындарыбыз үчүн дагы өтө пайдалуу болобуз. Бүгүнкүгө ушул. Каналга катталып коюуну унутпаңыздар. Бул мен үчүн абдан жакшы мотивация болот. Ар жаңы чыккан видеону көрүп туруңуздар, күтүңүздөр. Сиздер үчүн абдан пайдалуу болгону аракет кыла бермекчимин.